экендигин, коргоо керек экендигин көрсөтүп берем. Ал үчүн биз жогорудан 3 сызыкты басып, настройка бөлүмүнө киребиз. Ал жерден безопасность деген жерди тандап, 4 катардагы двухфакторная аутентификация деген жерге киребиз дагы. Ал жерден коопсуздугуңуздун сапатын жогорулатыңыз деп чыгат. Начать дегенди басабыз. Жана бул жерде 2 варианты бар. Биринчисинде тиркемесинин атайын приложениясы бар, ошол тиркемесине жүктөөңүз деп чыгат, же болбосо SMS аркылуу деп чыгат. SMS болгондо бул сиздин Instagram баракчаңызга улаган телефон номериңизге келет. Бул жерди жандырганда сизге SMS келет бул жерден. Эгерде телефон номериңиз уланбаган болсо, бул жерден жаз деп чыгат, же өзү көрсөтүп берет ушундай. Ушуну басабыз. Басканда ушинтип Facebook'тан келет. 378 624. Мисалы 378 624. Facebook'тан деп келет, себеби биз уже Instagram баракчабызды Facebook'ка улаган болобуз. Ошондуктан Facebook'тан деп келет. Кийинки бөлүмдү өтөбүз. Жана сиздин аутентификацияңыз жандырылды деп жазылат. Готово дегенди басабыз. Снимок экрана деген жерди басып коебуз. Кийинкиликте мисалы сиздин кимдир бирөө телефонуңуздагы Instagram баракчаңызды мисалы взлом кылам дей турган болсо, ушул коддор керек болот ал адамга. Ал эми бул код только сизде гана бар болот, бир гана сизде болот. Ошондуктан аларга мисалы сиздин паролуңузду взлом кылайын деген мезгилде код сурап туруп калат. Ал эми сизге ошол мезгилде почтаңызга же телефон номериңизге кат келет, SMS келет, сиздин паролуңузду же болбосо Instagram баракчаңызды кимдир бирөө взлом кыламын деп жатат деп. Ал эми кийинкисинде мынакей бул жерден уже бул бөлүм жандырылды. Мынакей. Ушул жер киресиз да кайра текшерип коесуз, ушул жер жандырылган болуш керек. Кирип туруп, баракчабызга кирип, редактировать деген жерден могу эң ылдыйында личный информация деген жерден карап коебуз. Сиздин ушул жерде кайсы номериңиз турган болсо, ошол номериңизге жөнөтүлөт код. Ошону текшерип аласыз бир сыйра.